Төлөгөн Нурал деген гей кууп ушундай болуп кара болду. Көз жашын төккөн эне уулунан айрылганына 4 жылдын жүзү болду. Жалгыз небересин көргөндө уулунун жүзү көз алдына тартылат. Маркумдун энеси кырсыкка жол коопсуздук кыймылына иштеген Нуралы Төлөгөновдун катышы бар экенин айтат. Күйүткө чыдабаган эне ооруга чалдыгып калган. Oğlum oştan keçke mal çıkıp saat 12'de. Kilezatkanda dostlarım menen. Oşo Төлөгөнүп Nuralı degen kuup kelip masinaga, kömür masinaga keptep kaza boldu. Mına kızım kaldı. Акыйкат издеген ата эненин бул жылдар аралыгында какпаган эшиги, баспаган жери калган эмес. Айласы кетүү амалы түгөнгөн. Бирок чындыктын үнү угулаар дешет. Бул убакка чейин Өзгөн райондук сотунан тарта жогорку сотко чейин кайрылышкан. Бирок жыйынтыгы бүгүнкү күнгө чейин чыга элек. Ош областында 10 жолу сот болду. Эч кандай жыйынтык чыккан жок. Андан кийин мен Ош областынын сотторуна отказ берип, Жалал абадка котордук. Жалал абадтын соттору дагы эч кандай жыйынтык чыгарган жок, кайта тергөөгө айдады. Бул дело Бишкекке чейин барып келди. Кайтып келип туруп, Мурого түштү. Бул дело Муродогулар дагы мына 6 айдан бери эч кандай жыйынтык чыккан жок. Мен эми дедим, эч сотторго дедим, ишенишим кетти дедим. Кайта кайрылышымды мен өзүм дагы таң калып отурам мен ошо жерде. Доомат коюлуп жаткан Нуралы Төлөгөнов учурда Ош шаардык жол кыймыл көзөмөлдөө бөлүмүндө эмгектенет. Бул убакка чейин бир канча жолу сот иштери жүргүзүлгөн. Ага карабай, ал жумушунан да бошотулбаганын айтат жабырлануучулар. Бирок Төлөгөновдун жактоочусу болсо, аталган иште анын эч кандай катышы жок экенин айтууда. Кара Суу райондук соту 2014-жылы 8 август күнү Төлөгөнов Нуралыны айыптоочу деп өкүм чыгарган. Биз ал өкүмгө, айыптоочу өкүмгө арыз келтирип апелляциялар Ош областтык сотторуна каратканбыз сотуна. Ошол жерде ар тараптуу каралып, ошол Ош областтык сотунун коллегиясынын чечими боюнча ал күнөөсү далилденген эмес деп акталган. Өкүм ошондо чыккан. Жабырлануучу тарап Нуралы Төлөгөновдун мамлекеттик жумушта иштеп жатканына нааразы. Маркумдун атасы Жамшит Жолдошбаев капчыгы калың болсо каалаганын кылууга болот экен деген ойду карманат. Ата эненин акыйкат жана адилеттүү соттор чыгып калар деген үмүттөр өчөлек. Эскерте кетсек, жогоруда каргашалы окуя мындан 4 жыл мурун Ош Өзгөн жолунда орун алган. Даткабек Шабданбек уулу, Тимурлан Эрнест уулу, Нур Ньюс.